Саламатсыңар балдар. Мекен таануу сабагын өтөбүз. Бул сабакта Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору Чүй облусу деген тема менен таанышабыз. Сабактын максаты тема боюнча маалымат аласыңар. Айлана чөйрөгө болгон ой жүгүртүүңөр, көз карашыңар өрчөөнүгөт, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Чүй облусу күрдүү жана абдан кооз Чүй өрөөнүндө жайгашкан. Анын түштүгү менен түндүгүнөн тоолор курчап турат. Кышы суук, карлуу, ал эми жайы ысык. Чүй өрөөнүнүн талааларында каалаган жашылча жана жемиштерди өстүрсө болот. Бул жерге буудай, кант кызылчасы жакшы өсөт. Чүй облусунда заводдор иштейт. Алар курулуш материалдарын, булар айнек, шифер, цемент, ушуларды чыгарат. Комбинаттар ун, кант, сүт жана эт азыктарын даярдоо менен айыл чарба азыктарын кайра иштетишет. Уздар фабрикаларда жана цехтерде Кыргызстандын чегинен сыртта да даңкталган килемдерди токушат. Облустун аймагында Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Ошондой эле жакан шаарлар Токмок, Кант, Кара Балта жана көптөгөн айылдар жайгашкан. Бул жерде түрдүү улуттагы адамдар: кыргыздар, орустар, өзбек, казак, уйгур, тунган, корейлер, байжандар жана башка көптөгөн адамдар эмгектенишет жана жашайт ушул жерде. Бишкек Кыргызстандын эң чоң шаары. Бүгүнкү күндө ал өлкөнүн экономикалык, саясий, илимий, өнөр жай, маданий жана транспорттук маанилүү борбору. Бул жашыл бактуу, заманбап имараттары, кенен аянттары, сейил бактары бар абдан кооз шаар. Бишкекте театр, филармония, цирк, бир нече ири музейлер бар. Силер чоңойгондо келечектеги мугалимдерди, врачтарды, инженерлерди, отурмучуларды, эмгек жасоочу усталарды, дизайнерлерди жана башка адистерди даярдоочу жогорку окуу жайларда же колледждерде окуйсуңар. Бишкекте Улуттук илимдер академиясы бар. Шаардын борбору болуп, Ала Тоо аянт эсептелет. Бул жерге элдик майрамдар өткөрүлөт. Шаардын аталышы жөнүндө мындай уламыш айтылат. Илгери Аламүтүн менен Ала Арча өзөңдөрүнүн ортосундагы жайыкта жашаган Тайчы аттуу кыргыз ага-инилер менен бирге жайлоо көчүүгө камынат. 10 баласын төрөөгө айы күнү жетип калган аялы Байчике кымыз бышкан Бишкегин жоготуп жиберип, журтту 3 көтөрүп издеп, таап алсам деп Кудайга жалынат. О Алла Таала, менин 9 кызым бар, бул жолу уул төрөсөм атын Бишкек коем дейт. Байчике ошол күнү балакандай эркек төрөйт. Аксакалдар атын Бишкек коет. Ал баатыр өсүп, душмандарга тынчтык бербейт. Анын башын кымбатка баалашат, бирок эл аны сактап келет. Бишкек каза тапканда анын сөөгүн өзү туулган өрөөгө коюшат. Ошондон бери Аламүтүн менен Ала Арча өзөндөрүнүн ортосундагы ажайып жер Бишкек деп аталып келет. Кантип биздин Кыргызстаныбыздын борбор шаары Бишкек деп аталып калганы боюнча уламыш туктуңар, Анда эмесе үйгө тапшырма биздин республиканын борбору Бишкек шаары деген темада чакан кыскача аңгеме жазгыла.